машиналар ағылып екі жаққа өтіп жатыр. Туугандар, дагы бир жолу ассаламу алейкум жамаат, ассаламу алейкум урматтуу достор. Жалпы биздин Алам Кабар каналыбыздын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, Ордо Ош шаары Ош унаа базарынан жалпыңыздарга салам айтамын. Бүгүн буюрса 20 июль 2025 жыл. Бул унаа базарга негизи былтыркы 2024 жылдын күз айынан бери негизи биринчи жол келишибиз. Бүгүн буюрса машу Ош унаа базарынын официалдуу түрдө ачылыш аземи болду. Ачылыш аземини машу кала башчыбыз Жеңишбек Токторбаев өзү ачып берди. Буюрса бул эски Жапалак унаа базарынын өзгөрүлүшү мына ушундай Ош унаа базары болуп аталды. Эми бул жерде негизи эски жерлерди айта кетейин. Бул жерде киргенде Жапалак жазууну билесиздер. Анан бул жакта негизи орус унаалары болгон. Орус унаалары киргенде. Бул сол жакта болсо, бул жерде бүт баягындай Нексия, 1-2, анан Ланос, Нубира унаалар ушул жакта болгон. Азыр эми бул жерлерди негизи мындай парковка кылып коюптур, бирок эми сатууда турган унаалар деле бар экен. Азыр бул жердеги иштеген адамдар айтып атышат, негизи мен угушум боюнча дагы ушу эки бет киргенде парковка болуптур. Эми мен туугандар бир аз болсо дагы ушу бүгүнкү унаа базарынын бир абалын көрсөтүп коеюн, көрүнүштөрүнү. Бүгүн ушундай шаарлар илинде бул жакта болсо мына ушул жерде бүгүн сахна орнотулуп, чыгармачылык insanlar дагы бир топ бир концерт коюшуп, буюрса бүгүн ачылыш аземи болду. Унаалар чыгып келет. Нексия канча болду? 195? 195 миң Нексия. Так, бисмилла деп кирдик эми. Урматтуулар, билесиздер, могул жерде биринчи навес, андан ары дагы навестер, эки навес кошулуптур. Мурун билесиздер, бул жакта бир эки эле навес болгон. Ошодун ары жагында дагы эки навес. Жалпы 4 навес болгондар. Биягында да 4 навес, ушундай. Эң кызык жери биздин унаа базар, билсеңиздер керек, мурун бул жер мынау навестин астылары гана семонт болгон, кээ бирки жерлери. Ал эми азыр болсо мына караңыздар, басып жаткан жерлерибиз дагы бүт бардыгы асфальт болуп, парковкалар дагы бияктагы навестин астылары дагы коозолу өтө сонун болуп калды. Жакшы элдин кызматына кирди. Анан элдер негизи бүгүн аябай көп себептегенде ачылыш аземине катышайлы, ачылыш аземин көрөйлү деп дагы келген адамдар ошончо. Бул жагы Жалал Абад, Баткен, ушундай 3 областтан тең келген биздин мекендештер, бир туугандарыбыз бар. Негизи анан бул жерде орус унааларын сурагандар, билесиздер, киргенде оң жакта болгон го мурун. Киргенде оң жакта болгон, мына дарбазага кирбей атып оң жакта болгон го. Ошолор дагы орус унаалар дагы, андан башка Нексия, Нубира, мала литрашкалар дагы бияка жылган. Кызык жери ушундай. Анан негизи туугандар, мен айландырып бир сыйра тартайын. Эми бул чыгарылышта мен унаалардын бааларыны эч көрсөтпөйм. Мен бул чыгарылышта ошо бүгүнкү Ош унаа базарынын иштеп жаткандыгы боюнча. Бүт бардык жерлер мына ушундай асфальтталган. Өздөрүнүн мына ушундай белгилери менен сызыктарын сызган. Бул да болсо бир өнүгүү, бул да болсо бир жакшы көрүнүш. Себеп дегенде билесиздер, мурун бүт шагалда шагыр басып жүргөнбүз. Ал эми азыр болсо басканы да ыңгайлуу, унааларга дагы аябай жакшы. Кайсы машина?
Жаз. Срочно. Срочно bir тартып коелу. Воткенский учет 03 туугандар. Так, чыгарылган жылы 2002 экен. 13 баасы 555 миң, а? 555 миң, байланыш номерлери 0505 менен 75 75 89 деген. Эсин номери. Так, машинанын вложениясы барбы, кыла турган жерлери? Айдаш керек. Жалаң айдаш керек, только айдаш керек, а? Так, коробка автомат. Алар мен ичке алдым, берсем мен силерге көрсөтүп коеюн. Өзү негизи мен жол катары базардын абалын бир көрсөтөйүн дегем да. Эми айтып калышты. Боло турган жер ака канча? Жакын. Жакшы клиент болсо жакшы түшүп берет. Түшүп бересиз, а? Яны клиентке түшүп берет. Кадоо бүт бардыгы жакшы, а? Мотор жакшы. Жакшы, болду. Чоңуңуз берсин. Урматтуулар, эгерде кимге кызык болсо, байланышып көрсөңүздөр. 555 миң дейт. Анан негизи эң кызык жери бизде да мышу ошто унаалардын баасыны эми мурдага караганда жазып башташыптыр. Ушул нерсени мен жалпы суранып кетем. Себеп дегенде элдер да кайтат бизге Оштогу унаа базарда баасыны анча жазышпайт, көпчүлүгү дейт да. Мен жалпы элдин атынан суранамын. Ошол жерде келген дыйкандар, алып сатарлар жалпыңыздардан суранат элем. Унаанын баасыны жазып берсеңиздер аябай жакшы болот. Мынага урматтуулар, караңыздарчы. Бул жерлер мурун негизи мындай эмес болчу. Азыр эми караңыздар, толук кандуу мына ушундай заманбап, мына жерге гүлдөр орнотулган, аябай жакшы болуп. Мына тазалык үчүн ушундай уруналар, мусор үчүн, таштандылар үчүн гүлдөрдү койгон. Буюрса шаарыбыз жалпы Кыргызстан мына ушундай өнүгүү жолунда. Мен айландырып бир сыра тартамын. Анан бул жакта дагы негизи дарбаза бар экен, шлагбаум бар экен. Негизи урматтуулар, анан бир нерсени айта кетели. Буюрса кийинки аптадан мен мына ушул Аалам кабар уулуңуздардагы сиздерге ушул жерде сөзсүз түрдө жылдагыдай, мурдагыдай сөзсүз түрдө кызмат кылып берип турам. Унаалардын бааларыны сөзсүз түрдө сиздерге Аалам кабар жолдобай. Буюрса унаалардын баасыны билчи, унааларды тартчы деген биздин көрүүчүлөр аябай көп. Ошолордун буюрса сөздөрү жерде калбайт. Кийинки базар күндөн тарта биз дагы мына ушул жерде иштеп баштайбыз. Мурдагыдай эле мала литрашкалар башка бир чыгарылыш, Мерседестер дагы бир башка чыгарылыш, минивендер башка чыгарылыш. Урматтуулар, портерлерди сураганда, портерлер дагы башка чыгарылыш болот. Анан буюрса мына орусуналар дагы буюрса ушундай аралаштырып калган. Аба ырайы дагы бир 40ка чамалап калдык, 40 градуска. Телефондор өчөйүн деп сос берип атат. Ушундай урматтуулар, бүгүнкү күндөгү Ош унаа базарынын абалы. Ошол жакта дагы мурун билесиздер, баш жагы шашлыктарды ошондой турган. Азыр ашканалар негизи өтө бир таза, заманбап, жакшы элдин пайдасында иштеп атат, элдин кызматында. Негизи бүт бардык жерде айланып тарткан болбой атат, урматтуулар. Себеп дегенде билесиздер, ушунчалык ысык болуп атат. Муну Оштун тургундары билет. Машинада көбү
кондиционерде отырады. Мына ар бир мына ушундай катар-катарга тазалык үчүн, таштандылар үчүн уруналар коюлган. Ар бир мына ушундай катарларда бар. Ал эшик 124 таза окшойт. Жаныбек. Мына караңыздарчы. Сонун. Кылымдарды карыткан Ош шаарында ушундай Улаа базардын жакшы абалы. Бул дагы бир кылымдарды карысын деген жакшы ниетте болуп эле. Рейт келет отма. Аял кишилер үчүн өтө сонун. Мына навес астындагы унаалар. Ушул жер бир аз салкын экен. Машина алам дегендер, айрыкча машинаны сатам дегендер, бизде алып сатарлар, дыйкандар, сиздерге дагы бир жолу айта кетейин, сураныч баасыны жазыңыздар, урматтуулар, Бишкектеги экенчи. Мына караңыздар, чек. Баасы канча таксыр? 16. Жылы мынаке 2018де турба бензин 16 миң. Аяктын карап турасың. Баасы, урматтуулар. Баасын бир сурап берейин дедим. Сарента. Уруналар. Өзү иштеп токтап. Машалла, таксыр. Сүннөткө амал кылып отуруп ичип атат. Мынаке караңыздарчы, асфальт. Баскан өтө ыңгайлуу. Эми мен дагы буюрса сиздерге урматтуулар жакшы чарчабай мурдагыдай. Мурун билесиздер, шагыр жолдордо акыйла чарчатат эле. Эми Кудайым өмүр берсе, насип кылса, ушундай кызматтар болот дагы. Асага, туугандар, Асага могул жерде бар экен. Могул жерде мурун билсеңиздер керек, бүт эми чайканалар болгон, көбүнчө могул жерде ажаткана дагы болгон. Азыр эми ушул жерлер чайкана, анан кээ бирки жерлер офис экен. Biraz болсо да көлөкө да басайынчы. Суулар ушул жакка чогулуп, бияка чыгып кетет экен. Mağaza ajatkana. Mağaza ajatkana ekan. Tamamda yok. Ajatkana ekan. Öyle ekan. Так. Мына билесиздер, мына жерде малал электрашкалар өтө көп болгон, а? Урматтуулар. Ушул жерде малал электрашкаларды көп тотканбыз, а? Мына жерде турат Kia Morning'тер. Мына жерде экен. Так, мына жерде ортодогу сайды тосуп тур. Жакшы кылып тур. Синонордо газ кутман. Неге? О, шакасы адамдар. Мына жерге келип
негизи бул жактар бүт асфальт болуп тур. Анан мына жерде билесиздер мурун Nexia ушул жакта болгон. Жалаң Nexia. Анан бул жак болсо ошол навес жак Matiz Lab'лар болгон. Азыр эми болсо бул жагы Porter'ler болуп калыптыр. Мына биринчи шаардан келатканда биринчи дарбазадагы билесиздер бул жакта киргенде оң жак, сол жак Matiz Tico'лор болгон. Ал эми ошол дарбазага кирбей атып эле мына жерлерде жалаң Nexia. Ал эми нар жагында болсо жүк ташыган Porter'ler, Sprinter ошондой унаалар болгон негизи. Биз бүгүнкү күндөгү абалы ушундай. Бул жакта негизи дагы деле иштер жүрүп атыптыр. Эми бул жакта асфальттаса керек. Бул жакта асфальттаса керек. Мына аркалар курулуп атыптыр. Навестерчи мына навес мурун бар эле. Эми бул жактагы барып асфальт болсо керек. Бул жак жалаң Porter'ler болуп тур да. Грузовойлор, грузовойлор болуп тур. Сатылдыбы? Булар иштеген адамдар окшойт. Жакшы. Урматтуулар, мынакей. Бүгүнкү Ордол Ош шаарындагы Ош унаа базары болуп аталган унаа базардагы бүгүнкү абал ушу күндөгү. Эми бул жактагы барып ушу жылдын аяктарына, ушу жыл ичи балким так маалыматым жок. Балким болуп калар. Наркы жактагыдай асфальтчы. Тиколор чекчейип турат. Көрүңүздөр. Жакта дагы бар экен. Жакта негизи шлагбаумдар иштей эле окшойт. Негизи бул жерде мына жакты асфальттанган экен. Дубль кабина. Мына жакта асфальттанган экен, бирок качествосы нары жактагыдай эмеспи дейм. Валла көбүрөөк экен. Porter'ler тизилет. Porter'lerde мына баалар жок. Ушуларга да жаздырыш керек. Баасын жазайлы депчи. Договорный дейт. Договорный деген сөздү өчүрүп жок дегенде келишим баада. Баасын келишебиз деп жазыш керек да. Кыргыз тилин өнүктүрөйлү, кыргыз тилин сүйөйлү, тилди өлкөнү өнүктүрүү өзүбүздүн колубузда. Мен дагы кээде баягындай орусчалап калам. Орусча сөздөр аралашат. Бирок көбүнчө ушул өзүбүздүн нукура кыргыз тилинде сүйлөгөндү, нукура кыргыз тилинде алып барганы аракет кылам. Урматтуулар, мына бир аз болсо дагы бүгүнкү Ош шаарындагы Ош унаа базарынын абалын сиздерге көрсөттүм. Алам кабар угулуңуздар. Буюрса алда дагы сиздерге кызматтарым өтөп турат деген жакшы ниеттемин. Андыктан биз менен болуңуздар. Баарыңыздарга дагы бакубат жашоо каалайбыз. Кийинки чыгарылышта жолукканга чейин. Ош шаары.